Урматтуу Үмүт ТV телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн эл үнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Эл үнү сиздер үчүн иштейт. Кече 24-октябрда Борбор калаадагы Көлбаев көчөсүндөгү 3 автоунаа кагышып, жаракат алгандарды тез жардам ооруканага жеткирди. Бул туурасында окуянын күбөсү кабарлады. Анын айтымында кичи автобус жүргүнчүнү түшүрүү максатында жол жээгинде токтогондо, артынан келе жатып токтогон Toyota автоунаасын S классындагы Mercedes келип сүзгөн. Ал Toyota автоунаасын айдап жүргөн кишинин мас экендигин айтты. Бул жол кырсыгы боюнча маалыматты Бишкектин Кайгол милициясы тастыктаганда, четке да каккан жок. Учурда ал жерде милиция кызматкерлери иштеп жатат. Тез жардам кызматынын кырсыктан жабыркаган 2 адамдын ооруканага жеткирилгендигин айтышты. Алардын ким экендигин жана кандай абалда экендиги белгисиз. Оңдолгон көчө автоунаалардын каттамы үчүн 1 ай мурда ачылган. Кыргыз-казак чек арасында адамдардын жана автоунаалардын казак тарапка өтүүсү жеңилдеп калды. Аларды оперативдүү өткөрүүдө. Бул тууралуу казак басылмасы маалымдайт. Колейка стоит в Киргизии. Киргизские пацаны. Салам алейкум. Есть, рахмет, пацаны. От души, пацаны. Все, давайте. Вот пацаны с Киргизии раздают, еду. Лепешку не надо. Бесплатно. Молодцы, пацаны. Аллах разы болсын. Все для вас. Дай Аллах вам здоровья, пацаны. Красавчики. Сколько вас, двое? Не, один хватит, я не буду. Я Там кушал. плов еще у нас. Спасибо большое. Все, рахмат, пацаны, от души вам. Давайте. Вот так вот, казахи, учитесь, ебаный рот. Вот, пацаны, еду бесплатно раздают. Кыргызстандык Кайрат Сатаев 7 жаштагы кызы Адеми, 5 жаштагы уулу Адилет жана 2 жаштагы уулу Султан менен дайынсыз жоголуп жатат. Аларды 2017-жылдын сентябрь айында Москва шаарынан көргөндөр болгон. Бул факты боюнча милиция кызматкерлери териштирүү иштерин жүргүзүүдө. Кайрат Сатаев Сокулук районунун тургуну. Ал жубайы менен ажырашып, балдарын Кыргызстандан уурдап кеткендиги айтылууда. Сүрөттөгү жарандар тууралуу маалымат билгендерди +792 55 81 52 05 +792 96 35 65 52 номерларына же Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин Москва шаарындагы өкүлчүлүгүнө кабарлап коюуну суранышат. Памирден келген Жанбүбү Маматзайым кызы жаңы төрөгөн уулун Алмазбек деп атады. Ал 21-октябрда көз жарган. Жолдошум экөөбүз кеңешип, биздин мекенибизге алып келген президент Алмазбек Атамбаевдин урматына жаңы ысымын ыйгарууну чечтик. Эгерде кыз төрөлсө, Чолпон Султанбекованын урматына Чолпон деп атамакпыз, деди Жанбүбү. Дарыгердин айтымында учурда эне менен баланын абалы жакшы. Ал нарынга кош бойлуулуктун 34 жумасында келди. Анын абалы эске алынып, Бишкек шаарындагы эне жана баланы коргоо улуттук борборуна которулган. Бишкек шаарына жума күнү келип, эртеси 21-октябрда өз күчү менен 2 кг 485 грамм салмакта уул төрөдү. Жанбүбү эми 4 баланын апасы. Анын буга чейин 2 уулу жана 1 кызы бар болчу. Ал 10 жолу төрөп, бирок шарттын жоктугунан 6 баласы чарчап калган же өлүү төрүлгөн деп кошумчалады ал. Кече 23-октябрда Кара Суу районунда болгон жол кырсыгынан 18 жаштагы бала каза болду. Маалыматтарга караганда, кырсык Нариман айылына жакын жакта кечки саат 10 чамасында болгон. Катуу ылдамдыкта келе жаткан Mercedes-Benz E320 унаасы бетон тосулманы сүзүп, дарылып калган. 4 адам жабыркап, алардын бири окуя болгон жерде каза болгон. Бишкектин чок ортосундагы Нарын ресторанынын аймагына ээлик кылган жаңы кожоюндары имаратты түрттүрүп баштады. Бишкек шаардык мэриясы былтыр 25-октябрда Нарын архитектуралык эстелик катары макамын жоготкондугу боюнча токтом чыгарган. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги расмий катында аталган имаратты түрттүрүү ыктымалдыгын моюндаган эле. Учурда аталган жер аянтына Дихико ЛТД жана Нарын ишканалары ээлик кылат. Бишкек башкы архитектура ишканасы анын ордуна Хуайлин деп аталган 20 кабат мейманкана курулаарын билдирген. Нарын кезегинде тагыраагы 1980-жылдары абдан белгилүү ресторандардын бири болгон. Ал эми акыркы 10 жылдан бери дээрлик кароосуз калган. Буга чейин Улуу Ата мекендик согуштун ардагерлери Фрунзе Шопоков көчөсүнүн кесилишиндеги кароосуз калган имаратты өткөн согуштун элесин чагылдырган жана эмгектин мыктыларын даңктаган музейге айлантууну сунуштаган.
Москвада кыргызстандык жумуш ордунда набыт болду. Экопресс ишканасынын кызматкерин пресс басып калды. Бул тууралуу mk.ru сайты маалымдайт. 28 жаштагы Куштарбек Албаевди макулатураны кайра иштеткен пресс басып, буту жана колу үзүлүп кетти. Ишкана кызматкерлеринин айтымында кырсыктын кандай болгонун эч ким көргөн эмес. Бардыгы эле ачуу кыйкырыкты гана угушкан. Алдын ала божомолдор боюнча Куштарбек Албаев макулатураны айланткан зымга илинип калгандыктан аны тартып кеткен. Ал ишканага ушул жылдын жай айында орношкон. Азыркы иштеп жаткан премьер-министрди шаар жашоочулары тааныйбы жана анын кылган иштерине кандай баа беришет? Алдыда чогуу күбө болобуз. Саламатсызбы? Премьер-министрди тааныйсызбы? Нет. Извините, нет. Саламатсызбы, байке? Саламатсызбы? Премьер-министрди тааныйсызбы? Здравствуйте. Знаете действующего премьер-министра? Знаю. Как его зовут? Сапар Исаков. А вас устраивает, как он Я работает? вообще тороплюсь, девушка. Спасибо большое. Здравствуйте. Знаете действующего премьер-министра? Действующий, да? Исаков, Сапар. Ой, Сапар Исаков. По-моему, этот Жаш бала был вроде молодой. Премьер-министрди тааныйсыңарбы? No. Сапар Исаков. Ага. Ким ал? Сапар Исаков. Азыркы данный момент жок. Сапар Исаков. Сапар Исаков. Азыркы премьер-министр деп тааныйм. Ким? Канат ким эле? Канат Сапаров, да, по-моему. Тааныйм Сапар Исаков. Мен политикамен вообще ишим жок. Премьер Сапар Исаков да, да. Мудакысы вот этот Сатуалды Жээнбеков, по-моему, да? Да, Сапаров, да, Сапаров. Премьер-министр Сапар Исаков. Сапар Исаков. Анча тааныбайм, бирок угатам сөздөрүн. Сапар Исаков? Аты ким? Аты Сапар Исаков. Сапар Исаков. Сапар Исаков. Тааныйсыз? Исак. Ким эле? Нового назначили, что ли, уже? Сапар Исаков. Чок. Тааныбайсыз? Уккан эмессиз. Вообще. Я слышал, что какого-то погиб помощник, что ли, но я самого премьер-министра не знаю. Сапар Исаков. Анын кылган иштерине кандай баа бересиз? Анын кылган ишине эң жогорку баа берем. Жетишпей калды азыр. Жетише элек ал көрүнүштүү иштерге жасагангач. Кылган иштерине пока эч кандай маани бере албайм. Себеби пока көрүнө элек болуш керек. Себеби жаш бир эле ай болду, болбодубу. Пока эртеден. Я не знаю, не разбираюсь фактически, как он работает. Меня лично устраивает. Укпарын кылып бербеди. Азыркы учурда жакшы эле иш аракеттер болуп жатат деп ишенем. Келечекте жасайт болуш керек. Я, честно, его лично не знаю, Лично как не он знаю, работает. но- Как он работает. Он только что, по-моему, да, стал премьер-министром. Молодой. Молодой, 4 языка знает, нормально. Буюрса жакшы болот болуш керек. Не знаю, я не слежу за такими новостями. Как он, да, он решил вот проблему с Казахстаном на границе, да. Жакшы эле иш кылып атат. Кыргызстан экономикасына чоң салым кылышып атат. Ишин жакшы эле баалайбыз. Анын кылган иштерине кандай баа бере аласызбы? Аягында жогорку деңгээлде беретирим. Аягында жакшы иштерди кылат. Ошону менен мага жагат. Аягында жумушуна так. Бардык жерде өзүнүн тактыгын көрсөтүп турат. 4 из 5. Болчу кайрымдуулук иштери өз жагында жетим жесирлерге барып жардам көрсөткөн. Жакшы жаш кадр келди. Жаңы эле баштады да. Кичине иштесин, анан билинет. Айткан сөздөрдүн баары жакшы эми? Эми жаш лидер катары баалайм. Себептен Кыргызстанга андай жаш адамдар керек бизге. Негизинен мындай жалпысынан алып караганда колдойм да. Ал эми бир аз ошо кандай иш алып баруусунан бир аз мындай опыт керек деп ойлойм да. Ылайым элге жакшылык алып келсе, анан көрүнөт да. 40 күндүк кадам дебедиби? 40 күндөн билинет да. Азыр пока анын жанында жүргөн командадан зависит этет да. Бирөө жардам берет, анан жанага окшоп Зилалиевге окшогондор бут тосот дегендей да. Эми жакшы эле болсун, жакшы болуш керек деп ойлойм. Сүйлөгөн сөзү, айткан кептерин баары жакшы, орду менен. Жакшылык, ийгилик каалайм ал жигитке, жакшы. Алдыга сүйрөйт деп ишенем. Ошол жакшы. Эми кылып аткан иштери пока.
Анан бирок жанагы эме кийинки жол ачылды деген менен границада анча эмелер болуп атат эми. Ошону чечип берсе көпчүлүк элге жакшы эле болмок. Анткени баары сатып алып аренда плата тигиндей мындай төлөгөнгө. Учурдагы премьер-министр тууралуу шаар жашоочуларын оюн уктук. Кээ бирөөлөрү аны такыр тааныбаган болсо, кээ бирөөлөрү 40 күндүк кадамынын ийгиликтүү болушун да күтүп жатышкан учур экен. Ал эми сиздерди кайсыл суроо кызыктырат, ал тууралуу WhatsApp номерибизге жазып койсоңуздар, келирки берүүлөрүбүздө чогуу жооп издейбиз. Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт.